Bergen ota men sen kopog'una chaqir militsiyani. Eshiktir. Qo'yib qo'y. Gel balani başın жардың ай. Күбөлөрдүн айтымында суу скутерде баланы сүзүп кеткен адам мас болгон. Окуядан кийин ал агрессивдүү болуп кечирим суроодон баш тарткан. Жабыркаган баланын башына 5 иш коюлган. Аны Бишкекке текшерүүгө алып кетишкен. Милициядан билдиришкендей, күнөөкөр кырмалды. Ал Булан Сөгөттү айылынын 1978-жылы туулган тургуну болуп чыккан. Kopkoy. Gel balani başın жардың ай. Ahmak. Kopkoy da atam şunday. Kimdeki bu skuter? Айланма жолдо бир күндө 2 жол кырсыгы орун алды. Токмок шаарында Совет көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде бир күндө 2 жол кырсык катталды. ЧОИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда 13-июль күнү 102 кызматына айланма жолдо жол кырсыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Бул факт катталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Анда Subaru унасы жана айдоочусу менен Kia K5 унасынын айдоочусу кагышканы аныкталган. Бул жол кырсык боюнча керектүү экспертиза дайындалып, унаалар айып короого токтотулган. Камчыбек Ташиев: 100 жылдан кийин азыр жашап аткан баарыбыз бул дүйнөдө жок болобуз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер менен жолугушууда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жашоонун маңызын белгилеп өткөн маанилүү билдирүү жасады. Ал өз сөзүндө 100 жылдан кийин азыр жашап жаткан баарыбыз бул дүйнөдө болбойбуз деп белгилеп, жашоонун убактылуу экенин, адам баласынын тирүү кезиндеги аракеттери канчалык маанилүү экенин эске салды. Elimizdin keyingi geleceğini anlattığında bugün yoldaşlarımız. Varımız şu yerde oturganımız, Kuday'ın nasip etse 100 yıldan gibi şu zalda oturman hiç kimse oldu. Varımız gideriz. Bizim ordumuzda canlı mumun gibi. Bırak 100 yıldan keyinde bizim memleketimiz kalan. 100 yıldan keyinde bizim memleketimiz öz bölüm oturan şartımız düzüp geçiriz. Sen orma men oruyum atacı. Sen orma men oruyum atacı. Sen orma men oruyum atacı. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Президенттин тууганынын атын жамынып $500 000 алган. УКМК Памирстрой курулуш компаниясынан ээсин кармады. Атайын кызмат билдиргендей, киши 2023-жылы жер тилкеси бар жаран менен көп кабаттуу турак жай комплексин бөлүштүк негизде куруу келишимин түзгөн. 2024-жылы маморгандар жер тилкени мамлекетке кайтаруу жөнүндө сот органдарына доо арыз берип, жаранга таандык турак жай аянтынын 10% бөлүгү мамлекеттин балансына кайтарылган. Түзүлгөн кырдаалдан пайда табууну көздөгөн жаран маселени өлкө башынын тууганы аркылуу чечемдеп, жарандан $500 000 алган. УКМКнын акчаны алдап алганын тактап, курулуш компаниясынын ээсин камады. Ош шаарында канализация трубасын сыртка орнотуп койгон жашоочу 10 000 сом айыпка жагылды. Оштогу экотехник көзөмөл кызмат тарабынан саркынды сууларды чыгарып, айлана чөйрөнү булгагандык үчүн Амир Темур көчөсүндөгү номер 97-үйдүн ээсине Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин 236-беренесинин негизинде 10 000 сом айып салынды. Тыюу салууга карабай жаңы асфальтталган жолду унаа айдаган жаранга чара көрүлдү. 15-июлда Бишкекте жаңы асфальтталган жолду тыюу салууга карабай унаа айдаган жаранга айыппул салынды деп маалымдады ЖККБдын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуна карата административдик протокол түзүлгөн. 15-жыл 15-июль милициянын айыл кызмат тарабынан жогорудагы Hyundai Sonatанын айдоочусуна түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мыйзам чегинде протокол жазылып берилип, протокол мындай кармап коңуз, урматтуу айдоочу, мындай көрсөтүп коңуз болду. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жогорудагы айдоочуга жана ошондой эле милициянын айыл кызмат тарабынан мыйзам чегинде чаралар көрүлдү.
$23.000 алып чет өлкөдө бөйрөк алмаштыруу операциясын уюштуруп берүүнү убада кылган аял кармалды. Талаш шаарында бөйрөк алмаштыруу операциясын чет өлкөдө уюштуруп берүүнү убадалаган аял кармалды. Талаш шийипке 51 жаштагы шаар тургуну арыз менен кайрылган. Арыз ээси аял ишенимине кирип бир тууган энесинин бөйрөгүн чет өлкөдө алмаштырып берем деп $23.000 алганын, бирок операция жасалбай, акча кайтарылбай жатканын билдирген. Факт алдамчылык менен катталып, кылмыш иши козголгон. Талаш шийиптин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары Талаш шаарынын 1978 жылы туулган тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Булар турмуш кежи. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдылнурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Өзүң ортодо жүрүп алдымда үчөө телактарыңы калтырып койчу. Телак эмес балар. Калтырчы жанагыларыңы. Сенде ана Нурланда телактар көп да. О жөө алдымда не кирсе ким тиет сага айтсаң? Нурлан сага ким тиет? Сага ким тиет деп үчөө төртөө бала менен жүрөсүң да. Мен без охрана эле жүрөм го. Модабы бул. Сен мындай алдында жүрөсүң, аркаңда экөө, эки жан башыңда экөө жүрөт. Чыңгыздын аркасынын алдында жүрөт, үчөө арка тороп жүрөт. Не бул? Модабы. Эч ким тийбейсиздер, ким дейт? Сен базарком болсоң болгону. Сен болгон бир автовокзалдын жетекчиси болсоң. Ошоңо токтоткула. Мына зонтикке 400 сомдон деп биздин зонтикти алып кетип, монтип башка жака апарып тагып салды. Неге 400 сом алышат? Кече 250 сомдон алып, бүгүн 400 сом деп кайра зонтикти алып тетек апарып тагып салды. Ушундайбы? Мына моголар такты мынакей. Могул зонтигибизди жулуп барып тетек апарып тагып салды. Мына. А сен 400 эмне үчүн кече күнү мындай ба, бүгүн мындай ба? Эмне бүгүн башкача чыгып атабы бүгүн? Бүгүн күн башкада. Биз жана эле айтып түшүндүрбөдүкпү сизге, я? Эмне деп түшүн? Ташлаты. Мен муну жерчи жакка жиберем азыр. Эмне болду? Зонтикти кече башка баа менен алып атат, бүгүн башка баа менен алып атат. Эмнеге? Канча калдыңыз? Мына биз кече келгенбиз мынакей. 250. Эмнеге антип көтөрөсүңөр? Сайып кой кайра ордуна. Эмне сен бул жерди сатып алдың беле? Я. Сатып алдыңар беле? Жок, сатып алдым. Апарып сайып кой кайра. Керек болсо бекер отурабыз. Жерди сатып алганбызбы беле? Geçe bir bağını alışat, bugün bir bağını alışat.